Мен атым Самаган, мен ушул Түмөнбай Байзак мектебинде окуп келем. 11-классты быйыл бүтүрүп жатам. Учурда 17 жаштамын. Мен бул убакка чейин бирөө менен көп мамиле кылбайт болчумун. Эч ким менен деле сүйлөшпөйт болчумун. Мектепте деле сабакты аткарып келет болчумун, бирок нарык биракка чыкпайт болчумун да, себеби коркуу сезим бар эле да. Мен ага жетпей калсам кантет, болбой калса кандай болот депчи. Бул убакка чейин менде чөйрөм начар болчу. Кечкурун балдар менен көп көчөгө чыгат болчумун. Ал убакта ошол нерсе кызык болот экен да. Түнү менен көчөдө жүрүп, уйкудан калат экенсиң. Сабактарга катыштыргандан кийин өзүн өзү өнүктүрүү, кесиптерге багыт берүү боюнча сабакты окуган сайын өзүңө мотивация алат экенсиң да. Мен ушундай кылсам болот экен, менин колумдан эле келсе болот экен деп ошондой ойлор пайда болду. Көбүнчө биз окуучулар сабак өтүп жатканда мугалим сабакты как лекция катары өтүп коет. Укат болбосо жок да. Бул жерде сабактарда командалык игралар бар экен, биргеликте иш алып барып аттык. Сабакка тиешелүү оюндарды ойнотуп атты. Ошолор дагы кыйла жардам берет экен да. Эжеке мен мындай кылсам кандай болот деп уже баарлашып мугалимдер менен өзүнө бир план койду. Ошо пландын үстүндө иштей баштады да. Уже өнүгө баштады. Баарлашып мугалим менен суроолорду берип, мындай кылсам кандай болот, мынага катышсам эжеке кандай болот, келечекте мындай кесип тандасам кандай болот деген суроолорду бере баштап, уже өзүнүн үстүнөн иштей баштады да. Өзгөрдү, аябай сонун жакшы жактары өзгөрдү. Апасы деле барып катышың, эжекелер, оштогу эжекелер келет мектепке, мына карындашына көп неме кылат. Ушуга жомокторду айтып бериң, китептерди окуп бериң. Баланы өзү кичинекейинен тарбиялаш керек экен. Мен кичинекейимде көңүл койгон эмес экенмин, мен билдим деп өзгөрүү болду баламда. Бул биздин акылдуу коңуробуз. Сол жакта турганы ошол жаңысы, ал эми мурунку оң жакта турган эскиси болчу. Долбоорлорго катышты, мына акылдуу коңгуроолорду проектилер боюнча да жазып, мына бизге китепкана ачтырды. Мына ушулардын баардыгына дагы салым кошо алды да бул. Мен ушул сабактарга катышкандан кийин классташтарымдын, мугалимдеримдин мага болгон мамилесинин өзгөргөнүн байкадым да. Анткени мен дагы өзүм дагы өзгөрдүм да. Ошолор менен мамиле кылып, алар менен тең ата сүйлөшүп, алар менен мугалимдер менен иш алып барып, ошто окуп келгендер сабактарыбыз боюнча да, бул жакта окуган сабактар боюнча кыйла жардам берип, лидерлик сапат болуп, мектептин президенти болдум да. Балам үчүн сыймыктанам. 2 жыл катарынан жылды мыкты окуучусунда биринчиликтерди алып келди. Анан олимпиадалардан областка чейин барды. Быйыл дагы барды, былтыр дагы барды. Балам менен көп сыймыктанабыз.